Дастанбек Эркенов мурда айылдагы мектепте мугалим болуп иштеген. Маянасы аз, түйшүгү оор деп жумушун таштап, өзү жашаган айылда биринчилерден болуп, өзгөчө бизнести баштаганына аз эле убакыт болду. Бул ишти баштоого көп каражатта салган эмес. Ал мындан 4 ай мурда пандемияга байланыштуу карантин учурунда изденип олтуруп, сөөлжан сатып алып, эми аны багып жатат. 10 000 сомдой каражат менен иш баштаган Дастан алгачкы кирешесин ала баштаганын айтат. Биздин эми ишибиз ушинтип ар күнү ушинтип башталат. Күн жылуу болгондо мынтип айнектерин ачып коебуз, сөөлжандар турган жердин. Көптөн бери ушул бир баягы биз газаңдайбыз эми күздө түшкөн жалбырактарды. Ошо жалбырактарды зыянсыз жок кылышты ойлоп, ошону бир жерге үйүп чиритиш керекпи, эмне кылыш керек, ошондо бир жакшы чириндикке айланабы. Анан эң негизгиси жалбыракты айылда эми жазда күздө адамдар баягы топтойт дагы күйгүзүп салат да. Ал түтөп күйгөндө жаратылышка эң чоң зыян ошондо келип чыгат экен да. Анан ошентип ойлоп жүрдүм. Анан интернеттен бир жарым жыл болуп калды. Ошо сөөлжан бизнеси дегенди угуп, кызыгып жүрдүм эле. Анан быйыл карантин башталган убакта ушул сөөлжанды кайсы жерде бар экенин тактап, аныктап анан алып келдик да. Азыркы күндө мен сөөлжанды 3000 сомго 10 килограмм алып келгем да. Сөөлжан өзүнүн акчасын актады. Мен ошо бир аз күн болду, 4000 сомго сөөлжан саттым. Анан мынау турган бетонду жасаш үчүн бир 6-7 миң каражат кетти. Кудай кааласа бул дагы жакынкы күндөрдө немени өзүнүн чыгымын актайт да. Азыр кызыккандар, сурагандар, үйрөнөт элем дегендер көп болуп атат. Эми бизде мынау талаага кайракы жерлерге эгин айдайбыз. Жерлер бардыгы Союз убагынан бери айдала берип, кандай десем, күчү кетти да. Ошо жерлерге азык керек. Жер семирткич болсо, мисалы, эптеп эле 10 центнерден 20 центнерге чейин эле алып жүрөт да адамдарчы. Муну колдонгондо бул болуп көрбөгөндөй бир киреше алып келе турган, түшүмдү көбөйтө турган жер семирткич экен да, бул биогумус деген. Биогумус өндүрүүгө Калифорния сөөлжандары ылайыктуу келет. Узундугу 5-8 сантиметр, салмагы 2 граммга чейин болуп, ар бир сөөлжан суткасына 10 граммга чейин биогумус даярдайт. Ал үчүн атайын азыктарды берип, көп убакыт бөлүүнүн зарылчылыгы деле жок. Өзү 3 сөөлжан болот экен. Дендробенда, старатель, анан ушу калифорниялык. Биздин шартка ыңгайлуу, ылайык иштей алган ушу калифорниялык сөөлжандар экен. Муну багыш үчүн канча чыгым кыласың энди? Муну багыш үчүн ушу кадимки эле малдан чыккан калдыктар, дарбыз когондун калдыгы, эми картошка болбой калат дейт. Сабиз болсун, банандын калдыгы болсун, пияздардын кабыктары дегендей. Ошол эле нерселер менен булар. Анан саман кадимки эле. Азыр эми мен бетине мына кышында үшүп калбасын деп чөп жаап койдум. Кадимки арпа, будайдын саманы дагы жакшы болот экен. Ошону мына көңгө аралаштырып берсек, булар ошонун ичинде жакшы көбөйүп, жакшы жеп дегендей. Бир эле сөөлжанда ушу ургаачылык дагы, эркектик да белгиси болот экен дагы. Бир жылда 1,5 миңге көбөйөт дейт. Бул өтө тез көбөйө турган ушундай жандык экен. Анан эми мен 10 килограмм алып келген болсом, жакында бир 15 килограмм саттым. Мунун ичинде эми мен азыр жакшы тажрыйбам жетиле элек, бирок 100 килограммдан аз эмес сөөлжан бар деп айтам да. Биогумустун курамы өсүмдүккө зарыл болгон элементтерге бай болгондуктан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатканга салымы чоң. Маселен, биогумус колдонулган жерден 5 эсеге чейин көп түшүм алууга болоорун айтышат. Ошол эле учурда табигый жол менен алынгандыктан анын колдонууда ден соолукка зыяны жок. Муну келиндер кылса дагы болот, жумушу жок үйдөгү аялдар болсун, муну жаш бала дагы кылса боло берет. Муну эч бир ойлоно турган, баягы көп убакыт ала турган же түйшүктүү иши жок да. Ошондуктан бул кез-кезде гана уга ушу керек болгондо сууну чачып коесуң. Болбосо өздөрү иштеп, өздөрү жеп жата берет. Булар үн чыгарбайт, ызылдабайт дегендей. Тынч өздөрү менен өздөрү иштей бере турган ушундай нерселер экен да. Бизде эми айыл жергесинде башка жумуш жок болгондуктан дээрлик элдин бардыгы ушу мал менен, жер менен иштейт да. Ошондуктан элге бир жаңылык болсун деп, бизнестин, ишкерликтин улам жаңы түрлөрүн таап, өздөштүрө берсек деген эле тилек да. Сөөлжан эми бизге
Ушу табигый органикалык химиясы жок жер семирткичти өндүрүп берет экен. Дастанбектин бул аракетин көргөн айылдаштары да биогумус өндүрүүгө кызыга баштады. Ал үчүн элет жеринде бардык шарт болгондуктан бизнестин бул түрүн өздөштүрүүгө жеңил жана кирешелүү. Болгон эле Сөөлжанды туура багуунун сырларын үйрөнүү жетиштүү. Учурда 1 килограмм биогумус чекене баада 25 сом, ал эми дүңүнөн 20 сомго багланууда. Сөөлжандын 1 килограммы 300 сомдун айланасында. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Мисалы тойго кетесиң